Саламатсыңар балдар, кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Биз силер менен буга чейин сүйлөмдүн ээси деген тема менен таанышканбыз. Бүгүнкү сабагыбызда ошол сүйлөмдө Ээнин милдетин аткарган Адам аттарын үйрөнөбүз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздагы максатыбыз сүйлөмдө Ээнин милдетин аткарган Адам аттарын билебиз. Өз оюбузду эркин айтып, туура сүйлөйбүз жана бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибиздин оюбузду уга билгенде гана сабагыбыз максатына жеткен болот. Анда баарыбыз дептерибизди ачып, бүгүнкү числону жазабыз. Тема сүйлөмдө Ээнин милдетин аткарган Адам аттары. Теманы жазабыз. В тамгасын солуу кылып элементи менен жазабыз. Андан кийин сөздүк диктантты мен силерге окуп беремин. Анда эмесе баарыбыз эрежеге көңүл коелу. Сүйлөмдөгү ойдун негизин билдирип турган адам аттары сүйлөмдүн ээси боло алат. Алар ким, кимдер деген суроолорго жооп берет. Биз адамдарга демек ушул суроолорду берет экенбиз, балдар. Анда китебибиздеги кагаздан жасалган 1000 турна аттуу текст менен өзүбүз окуп таанышып, биринчи көнүгүүдөгү суроолорго оозеки жооп беребиз. Андан кийин экинчи көнүгүүдө берилген сүрөттөргө сүйлөм түзүп жазабыз. Ээнин астын бир түз сызык менен сызабыз. Силерге үй тапшырма. Үчүнчү көнүгүү эрежени да кошо жаттагыла. Логикалык тапшырма. Төмөндөгү тамгалар кандай тамгалар? Суроо белгиси турган жерге кандай тамга турушу мүмкүн? Бул логикалык тапшырманы дагы кошо аткарабыз. Анда кийинки сабактан жолукканча кош кыла балдар.